Апрель айынын башынан бери дээрлик күн сайын УКМКнын кызматкерлери коррупцияга шектелген адамдарды кармашууда. Мисалга мурунку түнү эле Токмок шаарынын мэри Урмат Самаев кармалды. Улуттук коопсуздук кызматынын маалыматы боюнча, ал Токмок жылуулук муниципалдык ишканасында туруктуу коррупциялык схеманы уюштурууга тиешеси бар. Мэрдин мамлекетке келтирген зыяны 130 миллион сомдон ашык бааланууда. Буга чейин УКМК ишкерлери менен сүйлөшүп алып, 100 миллион сомдон ашык салыктын көлөмүн атайлап азайткан 10 салык инспекторун кармаган. Ал эми бүгүн Сокулук жана Ноокат районунда 2 тергөөчү пара алып жаткан жерден кармалды. Ноокаттын тергөөчүсү арыз ээсинин кылмыш жазасы менен коркутуп, тергөөгө чейинки текшерүүнүн материалдарын токтоткондугу үчүн 100 000 сом талап кылган. Ал 50 000 сомду алып жаткан жерден кармалды. Ал эми Сокулуктагы тергөөчү талап кылган 5 000 долларынын 100 000 сомун алып жаткан. Пара алып жаткан учурда санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдүн кызматкерлери да кармалган. Аталган департаменттин 4 кызматкери өлкө аймагына товарларды алып кирүү үчүн мыйзамсыз санитардык эпидемиологиялык корутундуларды берип келишкен. Анын арты менен кызматкерлер системалуу түрдө акча алып турушкан. Миллион акчалар биздин бюджетке түшпөй калды да. Бүгүнкү күндө аябсыз коррупцияны күрөш болуп атат. Бирок күрөш болгондон кийин кайрадан бир суроо пайда болот, кайрадан коррупционердин саны да көбөйүп атат да. Бул таң калыштуу иш болуп атпайбы? Бир жерден УКМК, башкы прокуратура, укук коргоо органдар кармап атат, камап атат, кайрадан ошол эле коррупционерлер кармалып атат да. Ушул эле пара берген, пара алгандар да кармалып атат да. Бул абдан менин оюмча өкүнүчтүү жаман көрүнүш болуп атат да. Эми үчүн биз ошол биздин жарандарыбыздын ан сезимин оңдобойбуз. УКМК жогорудагы бардык фактылар боюнча ыкчам иликтөө иш-чаралары жүргүзүлүп жатканын билдирди. Жемкорлукту ооздуктоо үчүн коррупцияга каршы ишкерлик кеңеши стратегиялык план иштеп чыккан. Анын негизинде тамырын жайган коррупцияга каршы күрөшүүдө жаңы методдор колдонулат. Мисалы тергөөчүлөргө бир жуманын ичинде 2 тергөөчү кармалды. Тергөөчүлөргө сын пикир абдан көп, нааразычылык болуп атат жарандын арасында. Ошолорду иретке салыш үчүн президенттик караштуу антикоррупциялык ишкерлик кеңеш стратегияны бир жылдын ичинде талкуулап атабыз. Ошол стратегия мына тез арада бекитилсе абдан жакшы болот эле. Президент азыр карап атат. Ошол стратегияда эң негизги принциптер бул жерде тергөө комитети түзүү. Бул өзгөчө мындай орган болот. Эч кимге баш ийбеген президенттин алдында. Сунуш берүүчү органбызда бүт сунуштар бар. Кайсы жерде жанагы коррупциялык тобокелчилик деп коет, риск. Ошону жоо турган кайсы жерде бар. Ошону кантип жоош керек. Канткенде биз ал ошол жооюнун механизмдерин беришибиз керек. Мына ушунун баары каралган. Чынын айтканда, эми бул жерде бир сөз менен айтып бүтүрө албайсың. Бул жерде аябай өзү стратегия өзү 19 барак болсо, анын алдында СПД деп коет, стратегиялык план действий деген. Коррупциянын тамырын кыркууга мамлекетке коомдук уюмдар да жардам көрсөтүүдө. Алар тиешелүү мамлекеттик органдарга коррупциялык схемаларды аныктоого көмөктөшүп келишет. В целом мы выявляем коррупционную составляющую, где негизинен биз коррупциялык схеманы жана анын элементтерин аныктайбыз. Мисалы көбүнчө тендер процессинде жасалма сертификатка ээ фирмалар бар. Кээ бир ишканаларда адамдарды каттап коюп, алардын эсебинен акча алып келгендер да болот. Биз жалпы мониторинг жасап, анын жыйынтыгын тийиштүү органдарга өткөрүп беребиз. Коррупцияга каршы күрөштүн алкагында ишкерлик кеңеш автоматташтырылган мониторинг системасын киргизүүнү жана коомдогу коррупцияны жоюуну күчөтүүнү көздөп жатат. Акмөр Нурдинова, Чыңгыз Токторбек уулу, ЛТР Бишкек.